Бек Мамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Пафтас контракт 0120 тайпасы үчүн. Сабактын темасы кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери. Сабактын максаты кыргыз орфоэпиясы жана негизги эрежелери боюнча түшүнүк алышат, адабий тилдин бирдиктүү нормаларын билишет, сөздөргө орфоэпиялык талдоолорду жүргүзүшөт. Орфоэпия сөздөрдү адабий тилдеги бирдиктүү норма боюнча айтууга жетектей турган жалпы эрежелердин жыйындысы. Тилдеги сөздөрдү белгилүү норма боюнча туура жазуу канчалык мааниге ээ болсо, аларды туура айтуунун да ошончолук мааниси бар. Ансыз тил маданияттын жогорулашы мүмкүн эмес. Тилибиздеги сөздөрдүн баары эле айтылышы жана жазылышы боюнча бирдей эмес. Орфоэпиянын негизги эрежелери. Биринчи, үнсүздөрдүн артка карай ээрчишүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган тыбыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат. Бирок орфографиянын эрежеси боюнча жазабыз. Мисалы, айтылышы сөзсүз, жазылышы сөзсүз. Айтылышы танба, жазылышы танба. Айтылышы күчтүү, жазылышы күчтүү. Айтылышы 300, жазылышы 300. Экинчи, эки сөз ортосунда к, п тыбыштары жумшарып айтылат, бирок жазууда морфологиялык принцип сакталат. Мисалы, айтылышы ак улак, жазылышы ак улак. Айтылышы тагайт, жазылышы так айт. Айтылышы таап ал, жазылышы таап ал. Үчүнчү, жанаша айтылган эки сөздүн мурункусу үндүү менен аяктап, кийинкиси үндүү менен башталса, ал үндүүлөрдүн бирөө түшүрүлүп айтылат. Мисалы, айтылышы сарала, жазылышы сары ала. Бул жерде ы тыбышы түшүрүлүп айтылат. Айтылышы көрө-элек, жазылышы көрө элек. Бул жерде ö тыбышы түшүрүлүп айтылат. Айтылышы тура албайт, жазылышы тура албайт. Бул жерде а тыбышы түшүрүлүп айтылып жатат. Төртүнчү, адабий тилде н тыбышы сөз башында туруктуу сакталат. Нарк, найза, нокто, нечен. Бешинчи, орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөрдүн аягындагы айрым жумшак үнсүздөр каткалаңдашып айтылат. Мисалы, клуб, клуб. Бул жерде клуб деген сөздүн аягы б жумшак үнсүз менен аяктап жатат. Айтканыбызда каткалаң п тыбышына өтүп жатат. Актив, актив. Бул жерде дагы жумшак в тыбышы менен аяктап жатат. Айтканыбызда каткалаңдашып п тыбышына өтүп калды. Склад, склад. Бул сөздө дагы сөздүн акыры жумшак д тыбышы менен аяктап жатат. Сөздү айтканыбызда т каткалаңдашып айтылат. Тираж, тираж. Бул сөздө дагы сөздүн акыры жумшак ж тыбышы менен аяктап жатат. Сөздү айтканда каткалаңдашып ш тыбышына өтүп айтылып жатат. Төмөнкү сөздөрдүн кайсы варианты орфоэпиялык нормага ылайык келет? Байчечек, байчечекей. Пайда, байда. Бозмок, бозомок. Дегирмен, тегирмен. Дөш, төш. Идиш, идиш. Чозул, созул. Почта, пошта. Тираж, тираж. Эскиз, эскиз. Алиппе, алиппе. Тыгыз, тыкыз. Намыс, намыз. Көпүрө, көпүрө, көпүрүк. Кана балдар.
Бул сөздөрдүн кайсы варианты орфоэпиялык нормага ылайык келет? Жакшы балдар, анда тапкан болсок, туура варианты менен салыштырабыз. Орфоэпиялык нормага туура келген варианты байчечек, байда, бозмок, дегирмен, дөш, идиш, чозул, почта, тираж, эскиз, алипее, тыкыз, намыз, көпүрүк. Текстеги белгиленген сөздөрдүн катасын таап, оңдоп жазгыла. Орфоэпиялык, орфографиялык эрежелерин айткыла. Куралы жок активдер түз эле барбыштын үйүнө жөнөштү. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жалгызсыңбы? Жалгыз үй эшигинде адам көрүнбөйт. Эрбеңдеп эки бала ойноп жүргөнсүйт. Ит жатат. Казыгында бир токулуу өгүз байланып турат. Ой комузчу, комузчу, чертсең чертчи комузду. Деги тынччылыкпы? Демиңди басып, айтарыңды айтчы. Эсиңде болсун, кимде-ким менден уруксатсыз мунун колун чеччү болсо, эч кандай айоо болбойт. Сөзсүз бул апыртылып, Жаныбектерге кеп берип коюш үчүн айтылган убада. Балдар, бул тексттен белгиленген сөздөрдүн катасын таап, оңдоп жазасыңар. Жакшы балдар, эгерде туура вариантын таап оңдоп жазган болсоңор, анда туура вариантын карап көрөлү. Тексте белгиленген сөздөрдүн туура варианты активдер, көрүнбөйт, тынччылыкпы, колун чеччү, сөзсүз, кеп. Ышыктоо. Тайпа өтүлгөн тема боюнча түшүнгөндөрүн жана өз идеяларын, ошондой эле түшүнүксүз учурларын тактоо үчүн 3 мүнөттүк тыным менен эссе жазат. Ар бир студент алган билимин жыйынтыктайт. Текшерүүчү суроолор. Биринчи, орфоэпия деп эмнени айтабыз? Экинчи, орус тилинен кабыл алынган сөздөрдү туура айтуу эрежелери. Үчүнчү, айтылышы менен жазылышында айырмаланган сөздөр кайсы эрежеге ылайык келет? Төртүнчү, сөздөрдү туура жазуу үчүн иштелип чыккан эрежелердин жыйындысы эмне деп аталат? Бешинчи, орфоэпиянын негизги эрежелерин айтып бергиле. Алтынчы, КП табыштарынын жазылышы жана айтылышы боюнча айткыла. Үйгө тапшырма. Орфоэпиянын негизги эрежелерин катыштырып, кыргыз тилин кадырлайлы, барктайлы деген темада эссе жазуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.